Бүгүнкү күндө Орусияда эмгектенип жүргөн 72 миңдей кыргыз жараны массалык депортацияга дуушар болуп калышы мүмкүн, анткени алардын тийиштүү документтери жок, мыйзамсыз иштеп жүрүшөт. Бул тууралуу бүгүн Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Бакыт Дарманкулуу уулу фракция жыйынында билдирди. Маалым болгондой, өлкөдөн тышкары Кыргызстандын 634.085 жараны миграцияда жүрүшсө, алардын басымдуусу Орусия жергесинде. Тагыраагы 400 миңге чукул мекендешибиз Орусиянын ар кайсы шаарларында эмгектенүүдө. Бул көрсөткүч мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир кыйла азайган. Анткени соңку жылдары рублдун курсунун төмөндөшү жана аталган өлкөдөгү миграциялык мыйзамдардын катаалдашына байланыштуу факторлор себеп. Жыл башынан бери Орусияда миграциялык жаңы мыйзам күчүнө киргенден тарта чет элдиктерди текшерүүлөр башталганы белгилүү. Мунун таасири биздин эмгек мигранттарыбызга да тийбей койбойт. Россия Федерациясынын президентинин 2024-жылдын 30-декабрында жаңы указ чыккан, чет өлкө жарандарын жана жарандыгы жок адамдардын айрым категорияларын Россия Федерациясынан чыгаруу режимин колдонушуна байланыштуу укуктук абалын жөнгө салуу боюнча убактылуу чаралар жөнүндө деген. Жарлыктын алкагында биздин чет өлкөлүк жарандарга 2025-жылдын 30-апрелине чейин өлкөдөн чыгып кеткенге, болбосо өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк берилет. 72 миң адам биз азыр серый список деп айтып атабыз. Жанакы мен айтып кеткен ушул 72 миң адам ушул тизмеде турат. Алар ошо 30-апрелге чейин өздөрүнүн мыйзамдуу жүрүшүн мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүгү бар. Өлкөдөн тыш башка мамлекетте жүргөн соң ал жактын мыйзамдарын сыйлап ага баш ийүү абзел. Бирок айрым учурда каттоого туруу, медициналык текшерүүдөн өтүү сыяктуу процедураларда мүчүлүштүктөр бар. Москвадагы кыргызстандык мигранттардын бирикмесинин төрагасы Руслан Эшимов бул жактан барган эмгек мигранттары каттоодон өтүүдө туш болгон айрым көйгөйлөрдү айтып берди. Ошол эле учурда ИНН СНИЛС алыш керек. Бул ошол Сахаравадагы жанагы процедурага баргычакты. Себеби ал жактан регистрацияны сурайт, ИННди сурайт, анан СНИЛСти сурайт. Булардын баарын алгычакты бир 2 жума, 3 жума итак эле өтүп кетет. Анан Сахаравага барып, жанагы процедуралардан өткөндөн кийин, 10 күндөн кийин результатын алат. Аны алгычакты уже 30 күн эмес 40 күн өтүп кетет. Андан кийин регистрациясын узартканга уже возможность жок болуп калат. Себеби уже просроченная регистрация. Вот проблема ушул жерде. Антке менен өзүбүздүн мекендештердин арасында эле ар кандай мыйзам бузууларга, уурулук, алдамчылык, шылуундукка баргандар да жок эмес. Кыргызды тоноп, алдап Кыргызстанга качып келе берет. Же ал жакта кармалбайт. Бул жактан арыз жазуу үчүн жабырлануучу келүүгө туура келет. Мындай учурда тийиштүү мыйзамдарга өзгөртүү, толуктоолор киргизилсе дейт Эшимов. Өтө көп мошенниктер бар, акчалардын баарын алдап кетип атат. 100 миң, 200 миң, 300 миң, 500 миң, миллион деген акчаларын. Анан нагыл эле Кыргызстанга келип алып атат. Ал жактан кармайлы заявление жазалы десе Кыргызстанга келип алып атат. А Кыргызстандан заявление жазса, заявлениени албайт эч ким. Ни прокуратура, ни МВД. Себеби преступление башка жактан болгон. Заявлениени ошол жака барып жазгыла деп. Аяктан болсо карабайт. Вот ушул жерге кичине бир өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай маалыматтарды уккан соң эл өкүлү Мирлан Самойкожо өкмөт мүчөлөрүнө кайрылып, бул көрүнүштөрдөн кабары барбы деген суроосун берди. Анткени Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон өлкө менен же башка жолдор аркылуу бул сыяктуу көрүнүштөрдү чечүү аракети ыкчам болуусу кажет. Мамлекеттик деңгээлде ушундай маселелерди чече алабызбы же дагы деле чече албай отура беребизби ушул убакка чейин? Мына мигранттарыбыздын какшаган, айткан, ошол жакта кор болгон, жоголгон, өлгөн келатат. Биз мамлекет катары ошол нерселерди чечип бере албаганыбыз бир шордуу эле экенбиз да. Сиз өзүңүз жакшы билесиз, ЕЭПтин алкагында ар бир чечим консенсус менен чечилет. Биздин демилгебизди Армения тарап колдоп келатат. Бирок тилекке каршы Россия тарап, Беларусь, Казакстан биздин демилгелерге каршы чыгат. Ошол эле жанакы 3 административдик бузууларды айтып атпайсызбы? Ошолорду да биз сунуштаганбыз. Биздин жарандарыбызга жанакы каттоо жагын уведомленияны өз жаран берсиң дегенде аны да сунуштаганбыз. Бул жерде ички иштер министрлик Россия Федерациясына алардын коопсуздук мекемелери каршы болсо
Биз ошону көп жылдан бери көтөрүп келатабыз. Ал эми эл өкүлдөрү Айсулуу Мамашева, Элдар Абакиров Орусияга барардын алдында Кыргызстандын аймагында медициналык комиссиядан өтүүгө шарт түзүүнү сунушташты. Бизде бир нече ушул лабораториябыз, российский лабораториябыз бар. Мисалы, ошол эле инвитро, гемотест, менин билишимче Банецкий дагы российский болуш керек. Анан ушул лабораторияларга жаңылардын ачышы кереги жок. Ал жерге мисалы ошол эле туберкулез, ВИЧ-СПИД жугуштуу оорулардын бардыгын мындай өткөнгө уруксат берсе, ушул МИД менен сүйлөшсөңүз, МВД менен сүйлөшсөңүз, мамлекет тарабынан эч кандай мындай каражаттардын да кереги жок болот да. Ушул эле бир нече лабораторияларга ушул талап койсок, жана ушундай уруксат бердирсе Россия Федерация жагынан, мен ойлойм, ушуларды дагы ишке ашырса болот. Ошол эле регистрация, дактилоскопия, медосмотр, ИНН алуу, ошонун баары негизи жана 90 күнгө түшкөндө 90 күндө жаран үлгүрбөй калат депчи. Ошон үчүн мен сунуш берет элем, жогоруда коллегалар айтып кетти. Ошонун кайсы маселелери ушу Кыргызстандан бүтсө, ушул жерден эле бүтүрүп алыш керек да. Жыйында ошондой эле депутаттар жооптуу органдарды Орусиядагы миграциялык мыйзамдардагы өзгөрүүлөр, тобокелдиктер, укуктар жана милдеттер тууралуу мигранттар арасында маалыматтык түшүндүрүү иштерин күчөтүүгө чакырышты. Шекер Сатыбалдыева, Ерлан Кыдырбеков, Нью ТВ.